Гапыр агайга абдан баа бердим да. Ушинтип атса мен деле кетип калмак болушум керек депчи. Ушул Гапыр агайдын аялы кандай болду экен деп мен дагы мага да кызык болчу да. Иштесе болот турбайбы, эмгек кылыш керек экен. Саламатсыздар урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Биз азыр өзүңүздөр көрүп тургандай Токтоболот Абдымомунов атындагы Кыргыз Улуттук академиялык драма театрында отурабыз. Менин жанымда Гүлнара Сатарова эжекебиз отурат. Саламатсызбы? Учурда Агай сериалы бардыгынын купулуна толуп жагып жаткан учуру сериалдын акыркы бөлүгү дагы чыкты, жыйынтыкталды. Мына ушул сериалда Гапыр агайдын жубайын аткарган Табарай эжекебиздин ролун жараткан Гүлнара эжекебиз болуп отурат. Ушул эми алгач ушул сериал тууралуу сүйлөшөлү. Байкасам, чыныгы каарман менен ушул жүзүңүздөр окшош экен да. Кадимкидей эле кастинг болду. Театрда иштеп атсам, ошо Акак директор ба актёрум Акак деген кыз бар. Ошол кыз мурда бир кинодо чогуу иштегенбиз. Анан ошол кыз чакырып калды, келип сүрөткө түшүп кетиңиз деп. Анан ошо сүрөткө түшүп кеткем. Андан кийин көп убакыт өткөндөн кийин кайра видео пробага чакырышты. Анан барып, андан кийин дагы бир көбүрөөк убакыт өттү. Бир айдан кийин чалышты го, ошо келип өттүңүз деп. Анан билбейм, ошо окшош болсом керек ошон үчүн. Өзүңүз көрүшкөн жоксуз ал эже менен? Ал эже менен көрүшкөн жокмун. Бирок ошол акыркы презентация күнү барбай калдым тилекке каршы. Ошондо эже күткөн экен, анан ошо өкүнүп калдым да, жолукпай калганымачы. Эми сериал кайсыл жерлерде тартылды, анан абдан токтоо, сабырдуу, көтөрүмдүү айымдын образын жаратыптырсыз да? Съемкалар Көлдө болду, Кажы Сай, Тоңдо мектепте тартылды. Мага айтып берүүсү боюнча ошондой образ жаратканга аракет кылдым. Эми Гапыр агайдын аялы мындай болгон экен, бизге ошо айтып берүү боюнча болду да, биз жолуккан жокпуз. Ошол режиссердун айтып бергени, задача бергени боюнча ошондой токтоо аял экен да. Өзүңүз айтып албадыңызбы, Руслан Акундун акыркы сабак сериалын көргөндөн кийин ушул актер менен, режиссер менен иштесем, сунуш болсо иштешип көрсөмбү деп ойлоп койдум эле депчи? Ошол акыркы сабактан кийин ойлоп койгом, мен да ошо Руслан Акун менен иштесем деп тилек кылып койгом да. Андан кийин чакырганда ошо режиссер Руслан Акун дегенде бардым. Ошо мүмкүн өтүп калам деп өзүм сынап көрөйүнчү, мүмкүн өтүп калсам, иштешип калсам сонун болмок деп. Анан ошо тилек орундалып, ушинтип иштешип калдык. Жакшы. Переходи на О. Жаңы топтомунда гана Яндекс Плюс катталуусу 90 күнгө акысыз. Музыка жана подкасттарды угуу менен ырахаттан. Фильмдерди жана сериалдарды көр. Таксиге арзандатуу ал. Аудио китептерди окуу жана ук. Тезирээк кошул. Яндекс Плюс катталуусун 90 күнгө белекке ал. Переходи на О. Сага керектүүнүн баары алдыңкы оператордун бир эле тарифинде. Эми каарманыңыз менен өзүңүздүн окшоштук жактарыңыз бар бекен же такыр эле карама каршысызбы? Окшоштук жактар бар го. Гапыр агайдын аялы болсо, мен элестеттим да, ушундай бир мугалим болсо, аябай эмгек кылган, эми анын артында ошо жубайы турду да. Жубайы ушундай болсо керек, токтоо, ушундай сабырдуу, жана анча кыйынчылыкка чыдаш деле кыйын го дейм. Угуп отурсаң, көрүп отурсаң, ошончолук азап чексе. Анан аялы дагы сабырдуу, абдан акылдуу аял экен деп койдум да. Мугалимдик кесип ошо жана сөздөрүнөн биз эми ойноп атканда ошол сөздөрдү окуп, жанагы режиссердун айтып бергендери боюнча мугалимдик кесип ушунчалык татаал экен мурда билчүмүн, бирок мындай анчалык деп ойлоп турмун да. Мугалимдин да мугалими болот турбайбы деп мен ошо Гапыр агайга абдан баа бердим да. Мугалимдик кесип чынында эле кыйын экен. Азыркы жашоодо деле дүйшөн баягы биринчи мугалим бар турбайбы? Мындай татаал кесипкен, ошол эле мезгилде аябай сыймыктуу, эң жакшы кесиптердин бири экен депчи ойлоп. Ар бир тасмага же театрда роль жаратканда деле ошол ролдон өзүңүздөргө бир мындай сабак аласыздар да. Бул тасмадан, ушул образдан өзүңүзгө кандай сабак ала алдыңыз? Бул жашоону жөн эле жашап өтпөй, мындай бир эмгек кылып, ушул
жаралгандан кийин бир өзүңдүн кесибиңди дагы биз мен ойлочумун да кесипти мен иштеп атам, мен эмгек кылып атам депчи. Жок, ошондо дагы кесиптин да кесипкөйү абдан мындай иштесе болот турбайбы, эмгек кылыш керек экен деген ойдо калдым да. Терең казып иштесе укмуш натыйжалар чыгат экен. Бул Капырагайды көрүп анан эмгек кылганга жараша ушундай кылыш керек экен. Эмгек кылганга жараша эмгектин мындай маңызын чыгарып кылыш керек экен деген ой келди мага. Эми бул тасма тартылууда бир канча кыйынчылыктар болдубу же баары эле шаар кеттиби? Жок, кыйынчылыктар аябай көп болду. Анткени мен ошо азыр учурдан пайдаланып ошо режиссер жана анын командасына абдан чоң рахмат айткым келет да. Суук да тартылдык, кыйынчылыктар болду деп айтып атпайбынбы? Аябай суук, күз келип калган, түнкү 3кө чейин, 6га чейин тартылган учурлар болду. Тоңуп каласың. Анан кыздар жана Байрак групптун кыздары, жардамчылар бизге плед алып келип, улам кофе чайын берип, аябай жакшы мамиле кылышты да. Анан дагы ошол команданы аябай кыйнадык биз. Анткени неме болду? Бизде как раз күздө эме башталат да, спектакльдер башталат. Спектакльдер улам, мисалы, бүгүн бир спектакль болсо, мен катышам, Баха катышпайт. Кайра Баха катышып калат, мен катышпайм. Ал көлдөн бияка келет, Бишкекке. Спектакль ойнойт, кайра барат, кайра съемка уланат. Мисалы, бирөө жок болуп калса, көбүнчө массовый эмелер болду. Бирөө жок болуп калса эле күтүш керек. Калган актерлор тиякта күтүп калат көлдө. Анан фестиваль, бизде Казакстанда фестиваль болду. Баха Казакстанга кетти, мен биякта. Мен Казакстанга кайра ал келгенде кеттим, ал кайра биякта. Ушунун баарына чыдап, бизге карап, биздин шартыбызга карап, биздин театрдагы жумушубузга тоскоол болбостон, аябай түшүнүү менен мамиле кылышты да. Ошого рахмат айткым келет. Мындай, мисалы үчүн Капырагай сериалда үй бүлөсүнө көңүл бурбай эле мектеп деп эле жүрө берет турбайбы? Анан ушундай адамдын өмүрлүк жары болуш, мындай көп эле аялдар чыдай албайт болуш керек, Чыдай албайт болуш керек. Мен деле элестеттим да. Ушинтип атса мен деле кетип калмак болушум керек депчи. Сериалда бир кетип келет турбайсызбы? Чыдабайт го дейм, азыркы, тем более билбейм, мындай Азыркы айымдардын сабыры, азыркы айымдар деле сабырдуу. Мен антип айтпайм, сабырсыз андай мындай деп, эч кандай андай айтпайм. Просто эми ошол Капырагайдын жанагы жашоодо басып өткөн немесин окуп отурганда ойлойсуң да, аялы чыдап, жакшы чыдаптыр, жакшы көргөн экен, ал деле мугалим болгон экен да, значит түшүнгөн да экөө бири-биринчи. Ошо тасма эмне үчүн Баткенде тартылбаптыр, Гүлдө тартылды. Анан өзүңүз айтып калдыңыз, ошол режиссердун задачасы менен мындай диалект жок болду, кийимиңиздер дагы баягы андай болгон жок депчи. Баткенде тартылат, Токтогулда тартылат дегендей ар кандай айтылган да башындачы. Анан кийин бул менин оюм боюнча, бизге деле антип айтып берген жок, бирок менин оюм боюнча бул жолдон окшойт да, алыс. Анткени актерлордун баары Бишкекте. Ошол себептен да болушу мүмкүн. Анан бизге режиссер барганда айтты, бул деген жеке эле Баткен жөнүндө эмес. Баткен элинин, бул Кыргыздын, общий Кыргызстан, эч кандай диалект колдонбой, кыргызча кийимдерибизди дагы 90-жылдык кийимдерди кийдик, бирок ошондо дагы мындай ош түштүк же түндүк деп бөлбөй. Ортодо кыргыз деп эле ошондой кылып тартабыз. Эч кандай сөздө диалект болбойт. Кыргыз адабий тилде сүйлөйбүз деп. Мындай жашоодо тасманы агай өзү, Гапыр Мадаминов агай көрүп, анан сиздерге баа бердиби? Андай баа берди же жолуга алган жоксуздарбы? Ошо презентацияга бара албай калдым, балам температура болуп. Анан ошого тилекке каршы бара албай калдым, бирок аябай өкүнүп калдым да. Анткени айтты да, Капырагайдын жубайы келип, гүл көтөрүп келип, сен менен жолугайын. Мен да аябай жолуккум келген да, ошо кандай ушул Капырагайдын аялы кандай болду экен, мен дагы, мага да кызык болчу да. Анан жолукпай калдым, эми буюрса кийин жолугуп каламбы деген тилек бар. Актерлор, актрисалар ошо тасмага роль жараткандан кийин мындай
кайрадан көрүшпөйт экен да көбүнчөсүчү, анткени өзүнүн катачылыктарын көрө берет дешет го. Сизде кандай болот мындай тасмаларда роль жараткандай, мисалы үчүн ушул сериалдан кийин анча-мынча жерлерин көрүп турсуз, анан купулуңузга толдубу же кемчиликтериңизди көрүп жаттыңызбы? Эми биз кемчиликти издей беребиз да, анткени биз өзүбүздүн кесибибизде мындай кылып койдум, тигиндей кылып койдум. Мен өзүмдү негизи көп неме кылбайм да. Бирок кино мага негизи мен өзүм жөнүндө эмес, жалпы кино жана анын ичиндеги оюн режиссер жана оператор баардыгынын ишине баа бердим да. Мен эми анча-мынча жерин көрдүм дегеним, кээ бир серияларын көрбөй калдым да. Так мындай көрдүм. Анан ошо актерлорго, кесиптештериме баа бердим. Жакшы кино болуптур. Мен мындай уялбай эле айта алам. Эми чыгармачылыкка, театрга келгениңизге өзүңүз айтып атасыз, 15 жылдай болуп калды деп. Бул жакта сүрөтүңүз илинип турат, мындай сиз ананда жаштар болуп баратышыптыр. Театрдын сыйкыры башкача болуш керек. Театр бул менин жашоом. Бул жака келгениме, окуганыма, ушул кесипти аркалаганыма өкүнбөйм. 15 жыл, 14 дейм, почти 15 жыл кантип өткөнү билинген жок. Улам роль ойноп, өсүп, жагайларды көрүп, үйрөнүп, эми кичине үйрөнүп, эркин роль жаратып келатабыз да. Жана айтып мен суроо берип калдым кадрдан сырткары, жаш актер актрисалар келгенде кандай кабыл аласыздар деп. Анан сиз айтып калдыңыз, мага деле абдан жакшы чоң мындай колдошкон мени депчи. Ошол кезиңизди эстесеңиз. Улуу дөш аларга аралашуу деле бир сүрүү бар болуш керек да? Ооба, эми бул биз кичикесибизден мисалы Гүлайым Каниметова, Шайыр Касымалиева, Жамиля Сыдыкбаева деген актрисаларды телевизордон гана көрүп, эми кандай мындай аябай мага бир укмуш дүйнөдөгү адамдар менен келип бул жерде ушул окуу жай, ушул театрдын астында окуу жайды бүттүм, бирок ошону бүткөн күндө деле бул театрга кирип, жумушка киргенден кийин өзгөчө сүрдүү сезилип, мага коркком да, жаңы келгенде кандай болот, эми сүрдөп эжелерден сүйлөшкөндөн коркуп ушинтип. Жок, андай эмес экен, эжелер тескерисинче мага көп сабак үйрөтүшүп, мындай жакшы жылуу кабыл алышып, мындай азыр мына Жамиле эже, Шайгүл Алсейитова деген актрисаларды эркелейм да эми. Бүгүн биринчи күн театрда эс алуу экен, бирок сиз ушул биз үчүн келдиңизби же айрымдар барбы, жумушуну ушунчалык жакшы көргөндө келип кандайдыр бир нерсени репетиция кыласыз балким? Мен дагы Гапырагайды көрүп алып кой, мен дагы эмгектенейин деп ойлонуп калдым чынында ушу сериалдан кийин, ушу эмеден кийин. Биз деле ар ким өзүнүн жеке эле мугалим эмес. Мисалы, сен журналист, мен актриса, биз деле казып ушунча өтө эмгек кылсак болот экен да. Анткени мага деле мотивация берип койду агайчы. Аябай эми Кыргызстанда мисалы көргөн адамдар деле мотивация алып, кадимкидей жеке эле мугалим эмес, башка тармакта ар ким өзүнүн ишин мыкты кылса, андан да мыкты кылса боло берсе болот турбайбы, көрсө ошондо сонун эми көрүп аябай суктанат экенсиң да. Ошол интервьюга чейин жеке жашоомду айтпай эле коеюн дедиңиз эле. Биз ал сиздин оюңузду сыйлайбыз. Мындай чыгармачылык ийгилик сизге. Буюрса дагы сиздин көп ийгиликтериңизди гана жеткирип туралы элдерге. Урматтуу көрүүчүлөр, анда ушуну менен Гүлнара Сатарова айым менен болгон маегибиз соңуна келип жетти. Анда кийинки эфирден жолукканча саламатта туруңуздар.